Assalamu alaikum бекендештер, Тимур Тайм каналының катталуучулары амансыңарбы. Бүгүн 9-8-2024 жыл. Таңкы саат Москвада 3:49 өтүп калды. Азыр биз Самомойкада туруп, машинаны жууп атканда бир мекендешибиз менен сүйлөшүп калдык. Сөздөн сөз чыгып кетип, ушундай эки таксист бала, 2003 жылкы балдар, жаш эле балдар квартирага чыгыштылар дейт. Менин эжем квартирасы бар дейт, ушул Люберциде. Чыгышып 5 күндөн кийин акчаларын беришмекчи дейт бизге. Бере турган болуп мындай келишим кылганбыз. Ошол аларга ишенип 1700дөн экөөнө күлүш жасатып бергенмин дейт. Ошол боюнча баякы балдар жок дейт. Такси балдар жок дейт. Телефондору дагы өчүк, блокко тыгып таштаган дейт, менин номерлеримди чалсам дейт. Ошол боюнча жок дейт. Эмнеге бул видеону тартып атам? Эгер ошол балдар көрүп калган болсо, эй, укалар. Өзүбүздүн кыргыз укалар. Ошол баланын акысын бергиле. Канча күн жашасаңар, ошол акчасын бергиле, күлүштүн колдоруна бергиле. Себеби бул Москва. Адам ар кандай ойго кетет. Эжем үйдө жалгыз калат балдар менен дейт. Күлүштү колдорунда дейт, бир нерсе болсо эмне кылам деп бала кыжалат. А мен ушундай каналым бар дегенден бир обращение кылып койбойбуз деп сурангандан обращение кылып атам. Кайрылып атам да элге. Ушул видеону ким көргөн болсо, көп лайктан баскыла. Ал балдар бирөөсү Баткенден, бирөөсү Чүйдөн болот экен. Бул биз бөлүнбөйбүз. Бирок айтып коюп атам да, каяктан экенинчи. Ошол балдар силер көрүп аткан болсоңор, дагы бир жолу айтам, кайтарып бергиле. Андай кылбай эле, мындай унчукпай жок болуп кетпестен эле, качан биз кыргыздар ушинтип жүрө беребиз, бири-бирибизди кедайт этип эле мындай чуңкурга түртүп элечи. Айтсаңар түшүнөт го, туура айтышы мүмкүн, башта айтсаңар болбойбу, биз договор кылдык го деп, бирок акыры көнөт го, туурабы? Шарттар туура келбей калды десеңер. Мына ушундай туугандар. Бири-бирибизди мындай чуңкурга түртпөйлүк. Алыскы жерде бардык эле өзүбүздүн кыргыздар бардык эле андай эмес, жакшыларыбыз толтура. Арабыздан баягы кой аксагы менен толук болот дегендей. Ушундай экен да. Ошого ушул видеону кайрылып атам. Бири-бирибизди ушундай жамандыкка түртпөйлүк. Ушул балдарды ким таанысыңар, аттарын айтпай эле коеюн. Люберцага квартирага чыккан, эгер сөздө сөз чыгып досторго менен сүйлөшүп кала турган болсоңор, кайрылып берип койсун. Мына ошондой достор, бекендешибиз сурангандан силерге кайрылуу жасадым. Ал балдар өздөрү да көрүп калса депчи. Аман болгула.